Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden görüşçüler, Mustafa YouTube kanalımızın katkılçıları, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн Gülçön'ün mal bazarında уставандар. Адаттагыдай эле малдар, жылқылар аябай көп түшүптүр. Аттардын көптүгүн дагы көрүп турасыздар. Азыр сиздерге биринчиден эле 3 атты тартып көргөзөлү. Жалаң улактын аттары. Мисалы үчүн ушул ата сиздики. Алле. Бул атты канча деп атасыз? 170 миң сом. Улагы бар. Аяктын аты? Жаллабаттан келген ат экен да. 170 миң. Мына экинчи ат тугандар, экинчи ат. Бул канча деп атасыз экен? 120. Буну 120 миң сом деп экен. Бул аттын да улагы бар, Жашы кандай? 5 асый. Жашы 5 асый. Дагы бирөөсүчү? Мына байланып турган. Бул атты алысырактан тартып коелу, мынакей караңыздар тугандар. Бул аттын да улагы бар, Улак үйрү канча айгырда турган? Канча беди? 15 беди турган экен тугандар. Жашы кандай экен? Жашы 3 асый. Жашы 3 асый. Басычы? Басы 150. 150 миң сом. Бул 170 миң сом, мынакей караңыздар. Чоң ат экен. Жаңа асый. Бул жаңа асый. Номериңизди айтып койбойсузбу? 0773 0773 80 07 34. 80 07 34 номерине чалып ушул 3 аттын баасын бааласаңыздар болот тугандар. 3 тең бир адамдын аты. Андыктан чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мынакей тугандар, ушул атты 73,5 миң сомго баалап соода болуп атат экен. Кара канча экен, Канча экен? Экасы экен, Советтин Калининин аты 120 миң сом экен тугандар, ушул кара ат. Улакка чалып жүрөбү? Кандай? Теке улакпы же торпок улакпы? Экөөнө тең чаба алат. Номериң барбы жокпу? Айтып койчу. 0771 менен 92 00 13. Мынакей тугандар, Советтен келген ат экен, Калининден. Ана азыркы номерге чаласыздар. Улактын ат экен. Чоң жолпу мындай. Жагымдуу ат экен, караңыздар. Мынакей тугандар, бүгүнкү базардагы бир чоң аттардын бири ушул экен. Көп ат 150 миң сом экен. Жашы кандай эле? Жашы 4 асый. 4 асый. 4 асый. Улактын аты экен да? Улактын аты 5-5ке чуркаган. Улактын аты 5-5ке чуркаган ат экен тугандар. Ортого жакшы турат экен 5-5ке. Орто отурабы экен, 5-5ке чыгып жүргөн ат, 5-5тин ортого чыгып жүргөн экен. Номер барбы жокпу? Айтып койчу. 0553 менен 90 06 92 номерине чаласыздар тугандар. Бою да бийик ат экен. Улагына гарантия. Базар канча калды? Азыр эле келди. Мынакей тугандар, өзү негизи Жаллабаттан келген Октябрьский ат экен. Номерлерин чекеден алып берип атабыз. Андыктан тугандар чалып байланышсаңыздар болот. Мынакей кийинки аттарды да силерге тартып көргөзөлү. Бүгүнкү базарда аттар аябай көп кириптир, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Соодалар жүрүп атат, аттар сатылып атат. Чакан аттар көбүнчө сатылып атат тугандар. Мына сиздер көрүп турган ушул атты болушу 75 миң сом берем деп турат. Мынакей достор, ушул аттагы 75 миң сом кеми бар дейт. Азыр бул жактагы бээ базарды болгон тайларды силерге тартып көргөзүп беребиз. Андан кийин бодо малдарды
өтөбүз туугандар, аларды да тартабыз. Отдельный видео болуп калышы мүмкүн ал дагы. Же болбосо ушул видеого гана кошулат. Мынакей туугандар, ушул тайлар, калта тайлар 40 миң, 45 миң сом экен. Мына жерде ушул букалар 53 миң сомдон айланып тур. 106 миң сомго азыр бербей атат туугандар. Эки караңыздар, ушул букалар 106 миң сомду кылышты, бирок ал бага азыр бериле элек. Мына жерде дагы бир букалар соодасы жүрүп атат экен. Азыр көрөбүз туугандар, жанына барып көрөлү, тарталы. Мына туугандар, ушул букалар экен. Азыр канчага сатылганын сиздерге айтып билип берелим. Мынакей туугандар, ушул торпок эркек экен, а? Торпок эркек канчаны тууган экен эке? Биринчи алас. Биринчи алас. Мынакей чоң торпок экен. 70 миң сомго алыныптыр. Мынакей туугандар, ушул ургач экен 28 миң сомго алыныптыр. Мына байрамчактан будан кичинек эркек экен. 30 миңге алыныптыр туугандар. Бүгүнкү Күлчөн базарында малдар жайлоодон келгенине байланыштуу өтө көп түштү. Мал бирок кымбат деп атышат. Мал кымбат экен туугандар. Ошентип бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгаралы. Орто бааларды сиздерге тартып көргөзүп бердик. Мисалы үчүн канчадан болуп аткандарын. Андыктан туугандар, бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар. Комментарийге жазыңыздар, кандай болуп атат, мал кымбат бекен, арзан бекен, жылкылар кандай экен туугандар. Андыктан сиздер менен Мустуу каналы, мен Замир болдум. Саламатта калыңыздар.